Bismillahirrahmanirrahim. Men bir kızık narsani baykadım. Bizde Kırgızstanda көптөгөн келишпестиктердин негизги себептеринен бири бул өзгөчө үй бүлөлөрдө болгон нерсе. Бул негизги келишпестиктердин бир чоң себеби ошол үй бүлөдөгү барчылык. Алла Тааланын көптөгөн нематтары бар. Ошол нематтарды сезбегендик, көрө билбегендик себептен көптөгөн үй бүлөлөрдө ушундай келишпестик келип чыкканын көрүп, ушундай жүрөгүң ооруйт. Карасаң ошол үй бүлөдө ата-эне бар, бала бар, ден соолук бар, акча бар, эч кимге муктаждык жок, жашоосу табигый болуп жаткан көптөгөн үй бүлөлөрдө уруш, талаш ошол өзүнүн жашоосуна наразы, күйөөсүнө наразы. Эмнеге мени бакпай жатат, эмнеге мага көңүл бурбай жатат, эмнеге мага ушундай болбой жатат деп наразы болуп, урушканга, талашканга, ажырашканга жол издегендерди көрүп таң каласың. Ошол эле убакта ошол нематтардын бирөөсү жок болгон болсо башка үй бүлөлөрдө ал үй бүлө Кудайга шүгүр кылып, ошол бар нематтарга шүгүр кылып, ыраазы болуп жашап жатканын көрүп таң каласың. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз Алла Таала берген нематтарга ыраазы болуп, ошого канаттанып жашайлык. Үй бүлөңүз, бала чагаңыз, ден соолугуңуз, ата-энеңиз ушул нерселер бар. Алла Таала бизге ушул нерселерди берди. Урматтуу эже карындаштар, күйөөңүзгө ыраазы болуп, шүгүр кылып, Кудайга шүгүр, канча адамдардын күйөөсү жок жүрөт, канча адамдардын баласы жок жүрөт, канча адамдардын ден соолугу жок жүрөт деп Алла Тааланын берген нематтарын сезип жашаганлык бул өтө чоң бакыт жана адамды ар дайым туруктуу кыла турган нерселердин бири. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, айтарым, Алла Таала бизге берген нематтарга шүгүр кылайлык, ыраазы болойлук. Анан ошол эже карындаштар өзгөчө күйөөлөрүңүздөргө ыраазы болуңуздар. Алла Таала берген нематка ыраазы болуп, канаттанып жашаңыздар, бактылуу боласыздар.